Абдукадыр Хусанов алгачкы оюнда ката кетири жана биринчи голго себепчи болуп калды. Балким биз коңшу катары жан тартышыбыз мүмкүн, бирок башка мамлекеттеги Сити күйөрмандары Хусановду толук кандуу биринчи голго күнөөкөр деп айтышат. Ассаламу алейкум футбол күйөрмандары. Бүгүн 25 январь түнү коңшу Өзбекстан мамлекетинин коргоочусу Абдукадыр Хусанов Манчестер Сити сабындагы алгачкы дебюттук оюнун Челсиге каршы старттык курамда баштады. Бул тарыхтагы эң мыкты көз ирмем эле. Бирок алгачкы мүнөттө түшүнбөстөн улам катага жол берип, ата-анаштарга алгачкы голду тартуулап койду. Албетте, бул жерде Хусанов күнөөлүү, бирок алгачкы оюн болгондо дагы Манчестер Ситинин азыркы акыбалына күчтүү болуп кайтып келген Челсиге каршы оюн алып баруу оңой эмес эле. Андыктан биз Хусановду ката кетири деп критикага албайбыз. Ал эми Өзбекстандык күйөрмандар болсо, жеке пикиримде Хусановдун бул катасына көз жумуп, аягына чейин колдоого милдеттүү. Ананда Хусанов мындан башка убакытта жакшы оюн алып барды. Дебюттук оюнга татыктуу болду. Бөбөк дагы төрөлгөн эле басып кеткен эмес, андыктан акырындык менен максатына карай жала берет. Абдукадыр Хусанов майданда 53 мүнөт оюн алып барды. 53-мүнөттө алмашууга чыкты жана жалпы күйөрмандар аны колдошту. Кыскасы, алгачкы оюнда мына мен деген Месси дагы, Роналдо, Мбаппе дагы мыкты ойнай алган эмес. Эсиңизде болсо, Мбаппе офсайттан чыкпай калган болчу. Ананда бул чабуулчу. Эгер чабуулчу ката кетирсе, эч нерсе болбойт. Тагыраагы эч кимге байкабай калышы мүмкүн. А бирок коргоонуда ката кетирсе, дарбазага гол кирип кетүү коркунучу 90% түзүп чыгат. Кыскасы, эмне болсо да Хусановду колдоп ага дем күч берүү биз жана Сити күйөрмандарына милдеттүү болуп калат. Буюрса эмки оюндарда Хусановго ийгилик каалайбыз. Кийинки оюн 2 февралда Арсеналга каршы болот.